Көп айдаса көбүрөөк төлөйт, аз айдаган киши аз төлөйт ушул эле. Салык төлөөнүн Менимче салык эле туура го дейм, бензинге кошуп бергенчекти. Мындан ары Кыргызстанда унаа үчүн салык алынбайт. Мындай буйрукту президент Садыр Жапаров чыгарды. Мындай чечим январь айынан баштап күчүнө кирген, ар бир литр бензин үчүн 1 сом кошуп төлөө чечимине байланыштуу. Көп айдаса көбүрөөк төлөйт, аз айдаган киши аз төлөйт ушул эле. Ак эле эмес, эми жалпы элге выгодный, мамлекетке выгодный болгондой болуш керек. Ошо жакшыроо болду. билбейм. Салык төлөөнүн Менимче салык эле туура го дейм, бензинге кошуп бергенчекти. Жолдорго ошондон кетет да салыктан. Мен күнүнө 1,5 миңден өйдө коем да негизи. Жылына көп эле чыгып турчу андан эле. Туура негизи. Төлөп баштаган билбейм аны. Кече күнү эле кабыл алынды закон, Бир эле немеге 2 жолу салык төлгөн туура эмес болуп калат да. Мурун тиги неме аркылуу, налоговый аркылуу салык алышча азыр болсо отдельно кылып койду. Мен колдойм, туура кылды, элге жакшы болду. Бир эле төлөйбүз, ошонун негизинде. Азыр жөө жүргөн кишилерге жакшы, налог төлөбөйт мисалы да. А машина айдагандарга наоборот налог төлөп калышты. Ошол эле нормально, туура деп көрөм. Даже без понятия. Ничего страшного. Страхование сделали, да, зато обязательно.